Bismillahirrahmanirrahim. Интернет арқылы келген сұрауларға орын бере тұрған болсақ. Ассаламу алейкум. Мен күйеуім менен неке жоқ эле жашап жатам. Bir қызым бар. Неке оқыталы десем сабыр қылып тұр дейді. Историям ұзын. Дегеле мен анын неке оқытышын күтішім керек пе, жашабашым керек пе, күйеуімді жақсы көрем дейді. Неке жоқ жашағанға болбойт. Шариат тыйуу салат. Анын кесепети, анан бая кыргыздарда айтып коет эмес, кусуру деп. Ал сөз тиет. Андан коркуу керек. Бул Кудай Тааланын буйругу. Негизи эркек аялдан же аял күйөөсүнөн, эркектерден деп айталычы, өзүнүн жанагы муктаждыктарын бүтүргөнгө шариат уруксат бербейт. Качан уруксат берилет? Неке аркылуу гана. Неке жүрө тургандай аял болсо, аларга неке окутулгандан кийин гана эркек өзүнүн эркектик жана муктаждыктарын бүтүргөнгө шариат уруксат берет. Аял өзүнүн аялдык муктаждыктарын бүтүргөнгө шариат уруксат берет. Бул некеден кийин гана. Ошон үчүн силер Кудайдан корккула, кийинкиге жылдырып аны күткөнгө болбойт. Эгерде чындап жашай тургандай ниетиңер болсо, анда неке окутуп анан жашооңорду улагыла. Эгерде андай ниетиңер болбосо, анда жашоону дароо токтотуу керек болот. Бунун кусуру, бунун жамандыгы башыңарга келип кала электе. Анан буга чейинки кылган ишиңер үчүн тооба кылгыла, истигфар айткыла, экинчи бул ишке барбагыла. Мен жакында Москвага иштегени келдим. Жолдошум айылда калды. Мен бул жакта чоң уулу, кайнелерим, кайын сиңдим, абысындарым менен чогумун. Айылдын молдосу жолдошума аялың 4 айдан ашык жүрбөсүн, андан аша турган болсо болбойт дептир. Жылдап жүргөндөр кандай болуп калат? Мен ашыкча бул жакта жүрө турган болсом, кайра некени жаңыртышым керекпи дейт. Негизи неке окутулгандан кийин үй бүлөлүү кишилердин ортосунда неке бар болгон болсо, ал аны буза турган иштер табылмайынча неке бузулбайт. Аны буза турган мисалы талак болуусу мүмкүн, же талакка даллат кыла турган бирдемкелерди айтат, ошондон кийин гана неке бузулат. Эгерде буга окшогондор айтылынбаса, ажырашууга экөө барбаса, анда неке сакталуу ойдон тура берет. Экөө көздөткөнгө чейин мисалы. Неке бул башка келишимдер сыяктуу эле да. Мисалы мен бир кишиге могул китепти сата турган болсом, жанагы келишим күчүндө тура берет. Качан ал келишимди бузмайынча, канча жыл өтпөсүн күчүндө тура берет. Ошол сыяктуу эркек менен аял дагы үйлөнгөндөн кийин ортодогу неке күчүндө тура берет. Аны бузмайынча же буза турган иштер табылмайынча. Ошон үчүн силердин ортоңордо неке сакталуу, канча жыл жүрбөгүлө некени жаңыртуунун кереги жок. Ушундай. Кийинки маселе, кийинки суроо. Менин суроомо жооп берип коюңузчу дейт. Мен фотосалондо иштейм. 5-6 айда урушуп атып араң алам. Айлык бербегендиктен тарткан сүрөттөрүмдү акчасынан кээде айтпай алып коём. Мен ага карыз болуп каламбы? Ифтарлык кылып кой деп акча сала турган болсом, карыздан кутуламбы дейт. Эгерде ошол иштеген жериңизде башынан бир айлыкка келишкен болсоңор экөөңөр, анда ошол акчаны гана ала аласыз, бирок бербей койгон учурда аны талап кылганга акылуу болосуз. Такыр эле бербей койгон учурда аны мүлкүнөн алганга болбойт. Эгерде ага билдирбей анын акчасынан алып кое турган болсоңор, ага кыянат кылган болосуңар, ошон үчүн ал ишке барбагыла деп айтат элек. Бирок билдирбей алып коюп туруп, анан алганда дагы жанагы келишкен айлыктан көбүрөөк алган болсоңор, ага кыянат кылган болосуңар, аны ачык айтып кайтарып берип коюу керек болот.
Ифтарлық қылып қой деп, ақша салып қойсам деп айттыңыз. Аны менен да құтылып қалбайсыз. Қачан аны ашық айтып, елдешмейінше. Кейінгі сұрау, айыз келіп қалса, оғыз ачу керек пе дейді. Айыз келіп қалған болсылы, орозо өтпей қалат андан ары. Мысалы, бір аял ертеменен ниет қылып орозоға кірішті дейлік. Анан орозоны уақытысы таң атқандан баштап күн батқанға чейін да. Күн батқанға чейін ал аялдың айызы етеккері келіп қалды. Анда ал күн орозоға өтпейді. Андан ары айыз келіп қалғандан кейін кешке ачқа жүрген болса дағы пайдасы жоқ. Анткени орозо аялды мойнына жүктөлүүсү үчүн айыздан таза болуусу керек эле. Ошон үчүн ооз ачуу керек пе дейт. Ооз ачпасаңыз дагы өтпөйт. Карма кечке чейин толуктап койсоңуз дагы өтпөйт. Ошон үчүн ал өтпөгөндөн кийин жеп ичкенге шарият уруксат бере берет андан ары. Орозодо тиш жулдурсам болобу дейт. Эгерде ошол тишти жулганда жанагы дарыны же уколду тамактан ары кетпей тургандай кылып бере турган болсо, мисалы, анан оозго дары куйганда дагы же оозду чайкаганда дагы ары кетпей тургандай кылып жасай турган болсо, ооз ачылбайт, тишти жулганда деле. Бирок тамактан ары кетип калуу коркунучу болгондуктан, оозго куйулган дары же оозду чайкаганда суулар, мисалы, ал ишиңиз жакшы болбой калат. Качан ооз ачкандан кийин тишти жулдурганыңыз жакшы болот. Эгер ары кетпесе ачылбайт, бирок ачылбаса дагы андай ишке барганыңыз жакшы болбой калат. Ошон үчүн кечиктириңиз. Ассаламу алейкум. Мен аялымды кандыра албай жатам дейт. Кандай кеңеш бересиз? Шариатта каралганбы дейт. Булардын бардыгы шариатта каралган. Эгерде аял киши өзүнүн милдетин аткара албай аткан болсо, же эркек киши аялынын алдында өзүнүн милдетин аткара албай аткан болсо, анда күнөөкөр болуп калат. Ошон үчүн эркеги дагы, аялы дагы ошого даярдык көрүү керек болот. Шариат уруксат берген дарыларды ичүү мененби, же жакшы бир врачтардын кеңешин алып, алардын алдында дарылануу мененби экөө тең даярдык көрүүсү керек болот. Анан негизи ачыгыраак айтканга туура келип атат. Кандыруу дегенде биринчи аныктап алуу керек болуп калат да. Эгерде баягы шариат уруксат бербей тургандай бир жолдор менен деп түшүнүп аткан болсоңуз, анда ал күнөөкөр болууга жатпайт. Аны таштоо менен күнөөкөр болбойт, эркеги дагы, аялы дагы. Ошон үчүн атайын ошол муктаждыктарды бүтүрүү деген бар. Эгерде ошолорду толук аткара ала турган болсоңуз, анда күнөөкөр болбойсуз. Эгерде ошол муктаждыктар толук аткарылбай калса, эркек өзүнүн шариат уруксат берген жолдору менен милдетин аткара албай кала турган болсо, анда күнөөкөр болуп калат. Ошон үчүн жакшы врачтардан дарылануу керек болуп калат. Бейиш кандай болот дейт. Бейиш деген бул Кудай Таала такыбадар пенделер үчүн өзүнүн буйругун аткарган, тыйган иштеринен тыйылган пенделер үчүн даярдалган жай. Ал жай такыбалар үчүн, сабырдуулар үчүн, Кудайдын чыныгы пенделер үчүн даярдалган жай. Ал жайда адам баласы каалаган нерселердин баарысы бар. Анан адам баласынын оюна келбеген дагы нерселер бар. Кудай Таала баарыбызга ал жайга баруу жолуну жеңил кылган болсун. Аялдын үнү ауратка киреби? Кененирээк түшүндүрүп бериңизчи дейт. Аялдын үнү Абу Ханифа, ал-имам Абу Ханифанын ою боюнча ауратка кирбейт. Ал дегени аял үнүн чыгарса күнөөкөр болбойт. Анын үнүн уккан кишилер дагы атайлап уккан болсо дагы күнөөкөр болбойт. Эмне үчүн аврат деп айтканында, аврат деген каяктан келип чыкты? Болгону ханафилер ушинтип түшүндүрөт. Тахаррузан лил фитна. Аял үнү назик болот дагы, анан аялдар Кудай Таала аларды ушундай жараткан, алардын турган турпаты маргуба.
маргуба дегени алардын башка эчтемкесине карабай туруп эркектер суктана турган кылып жараткан да. Эркектердики андай эмес. Эркекте бир кызыга турган нерсе болмоюнча кызыкпайт аялдар. Аялдарды кандай эмес. Аялдын байлыгы, бийлиги, анын тегине карабастан туруп, аял болгондугу үчүн ага кызыга беришет да. Ошон үчүн аял киши бир эле үнүн эмес, баягы фитна чыгып кетүү коркунучу болгон, эмне болбосун алардын бардыгын сактап жашырынганы жакшы болот. Дене мүчөсүн көргөзбөй, эркектерге көп аралашпай дегендей. Фатиминебизден ушундай бир кабарлар айтылат. Али радиаллаху анху Фатимадан сурадым дейт. О Фатима, күндөрдүн биринде Али радиаллаху анху аялы Фатимадан сурайт. О Фатима, кандай аял жакшы аял дегенде Фатиминебиз жооп берет. Кайсыл аял башка эркектерди көрбөсө, анын ал аялды эркектер көрбөсө ошол жакшы аял дейт. Ошон үчүн аял киши анан Али радиаллаху анху Фатиминебиздин жообуна таң калып, пайгамбарыбыздан сурайт барып. О Алланын элчиси, менин аялым кызыңыз ушинтип айтып атат. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жооп берет. Фатима ушинтип айтты дейт. Дегенде ооба айтты. Фатима туура айтат. Анткени Фатима деген менин бир бөлүгүм, менин канымдан жаралган. Алар сүйлөгөн болсо биздин урпак, менин урпагым сүйлөгөн болсо хикмат менен гана сүйлөйт, Фатиманын айтканы чын деп тастыктаган эле. Ошон үчүн аял киши үнү аврат болбосо дагы фитна чыгып кетүү коркунучу болгондугу үчүн үнүнү жашырганы жакшы болот. Телефон чалганда же үйгө келип бирөөлөр үйдү тыкылдатып бирөө сурап калса дагы үнүн жашырып, эгер керек болсо үнүн өзгөртүп дегендей башкаларга жагымдуу кылып сүйлөбөстөн, жөн эле бир эркектердин арасына кирип кетип, аралашып кетип, анан үнүн бийик көтөрбөстөн, булардын бардыгын алдын алганы жакшы болот. Ханафилер ушулардын бардыгын алдын алып, аврат деп айтып жатышат. Болбосо үндүн өзү авратка кошулбайт. Рассрочкага, умрага барсам болобу дейт. Ооба, барсаңыз болот. Анткени рассрочка деген бул туура эле келишим. Мисалы, умрага кантип барууңуз мүмкүн рассрочка менен? Мисалы, менен умрага акчам жетпей атат. Умранын баасы мисалы $1300 дейлик. Мисалы. Ага барганга менин күчүм жетпей атат. Анан мен бир акчалуу кишиге барам. Бүгүнкү күндө мисалы банктар иш алып барып атат. Мейли банкка барам дейлик. Банкка барганымда алар айтат, умранын баасы канча экен билип кел дейт. Мен 1300 экен дейм. Анан алар банк жанагы компаниялар менен сүйлөшөт дагы, умра компаниялар менен. Билетти мага сатып берет. Анан мен билетти алып туруп умрага кете берем. Билеттин акчасы 1300'тү, же алар 1300'дү алып туруп, сатып алып туруп жанагы билетти. Анан мага 1500'ге сатат дагы. Ошол 1500'тү 2 жылга, же 1,5 жылга, же 1 жылга бөлүп коет. Бул шариаттын көз карашы боюнча туура эле. Аллаху алам бис-саваб. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.